Дуба кылуудагы сабырдуулук. Бисмиллахиррахманиррахим. Ибрахим алейхиссалам меймандос пайгамбар эле. Орозо кармаганда меймансыз оозун ачпайт эле. Бир күнү орозо кармап, кеч курун мейман күтүп олтуруп, мейман келбей оозун ача албай калат. Экинчи күндө мейман келбейт. Үчүнчү күндө мейман келбей, кеч курун курсагы аябай ачат. Себеби 3 күндөн бери оозуна эч нерсе алган эмес. Ошол учурда Жабраил алейхиссалам келип саламдашып айтат: "Сен 3 күн ичинде аябай алсыздап калдың. Жүр сени Аллахтын эң сабырдуу пенделерин зиярат кылдырайын" деп. Ибрахим алейхиссаламды ээрчитип, бир тоонун үңкүрүнө алып барат. Ал үңкүрдө бир киши намаз окуп олтурган экен. Буларды көрүп күтүп алып, саламдашкандан соң айтат: "Аллахка шүгүр, мен бир айдан бери орозомун. Ооз ач элекмин. Бүгүн курсагым ачып, алсырап, бир мейман келип калса экен. Анын шылтоосу менен оозум ачсам деп арзуу кылып олтурган элем" деп чогуу оозун ачкан экен. Ибрахим алейхиссалам өзүнчө ойго батып, кыжаалат болуп: "Мен 3 күндө алсырап, сабырым жетпей калды. Бул киши болсо бир айдан бери орозо экен" деп таң кылганда, Жабраил алейхиссалам: "Жүр, мындан да таң кыларлыгына алып барайын" деп жана башка бир тоонун үңкүрүнө алып барат. Анда да бир киши ибадат менен алек болуп олтурган экен. Денесин жум баскан, чачы, сакал муруту өскөн. Ал киши да буларды көрүп аябай сүйүнүп, жакшылап күтүп айтат: "Силерди мага Аллах жеткирди. 3 айдан бери орозо кармап, ооз ач элекмин. Ал эми бүгүн чогуу ооз ачат экенбиз" дейт. Тоонун башында кийиктер жүргөн экен. Колу менен ишара кылганда кийиктер түшүп келет. Алардын арасынан бир жаш семиз кийикти кармап, мууздап казанга салып, куурдак жасап, меймандардын астына алып келет. Куурдакты жеп бүтүп, кайра сөөктөрүн топтоп, алдына коюп, Аллахтын уруксаты менен тур дегенде, ал кийик кайра тирилип тоого чыгып кетет. Ибрахим алейхиссалам ал кишинин сабырдуулугун көрүп, кереметин көрүп, өтө ыклас кылып: "Мага дуа кылың, бата бериң, мен да сиздей сабырдуу болоюн" дегенде, ал киши айтат: "Жок, мен кыла албаймын. Себеби мындан 40 жыл мурда мен бир талаада бара жатып, бир жигитке учурадым. Ал койлорду жайып жүргөн экен. Бул койлор кимдики десем, ал Ибрахим Халилуллахтын койлору" деп жооп берди. Мен өзүмчө ойлонуп, бул Ибрахим Аллахтын досу экен. Бул адамды зиярат кылышым керек деп, Аллах Таалага дуа кылып, ушул досуң Ибрахимге мени жолуктургун. Аны зиярат кылып батасын алайын дедим. Бирок 40 жыл өттү. Дуам кабыл болбоду. Ага жолукканым жок. Ал эми мен дагы дуа кылып, Аллах Тааладан бир ажетимди сурагандан уялам. Жана дуам кабыл болбой калабы деп корком. Ибрахим алейхиссалам айтты: "Сага сүйүнчү болсун, дуаң кабыл болуптур. Ошол Ибрахим менмин" деди. Ал киши сүйүнүп, ыргып, ордунан туруп, кайрадан кучакташып зиярат кылат. Ибрахим алейхиссалам коштошуп кайтар учурда ал кишинин чачын алып, мурутун кыскартып, сакалдарын тегиздеп, тырмактарын алып, денесиндеги ашыкча түктөрүн кырдырып коет. Ушул амалдар Ибрахим алейхиссаламдан бери сүннөт болуп калды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Дуа кылсаңар шашылбагыла. Ал дегени дуа кылып зеригип кабыл болбоду деп таштап койбогула. Дуа кыла берсеңер, бир күн болбосо бир күн кабыл болот. Себеби дуанын 3 пайдасынын бири сөзсүз болот. Же ошол тилек кылып кылган дуасы кабыл болот, кечигип болсо да, же ошол тилек кылып дуа кылганчалык келе жаткан жамандык кайтарылат, же кыямат күнү ошол кылган дуасынын соопторун алат." Ибрахим бинни Адхам радиаллаху анху Басра шаарына барганда, Басра эли зияратына келип сурашат. Аллах Таала Куранда айткан: "Дуа кылсаңар мен кабыл кылам" деп. Биз көп убакыттан бери дуа кылабыз, бирок дуабыз кабыл болбойт. Анын себеби эмне? Ибрахим бинни Адхам айтты: "О Басра эли, силердин жүрөгүңөр 10 нерсе менен алек болгон. Ошол себептен дуаңар кабыл болбойт. Алар: биринчиси, Аллах Тааланын барлыгын, бирлигин билип туруп, акысын бербейсиңер. Экинчи, Куран окуйсуңар, бирок ага амал кылбайсыңар. Үчүнчү, шайтанды душман дейсиңер, бирок ага баш ийесиңер.
Төртінші, Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдың үмметіміз дейсіңер, бирок сүннеттерін атқарбайсыңар. Бешінші, бейішке кірсек дейсіңер, бирок бейішке кіре тұрған амалдарды жасабайсыңар. Алтыншы, тозоқтан қорқуыз дейсіңер, бирок қайра өзіңерді тозоққа таштайсыңар. Жетінші, өлім чын дейсіңер, бирок өлімге даярданбайсыңар. Сегізінші, башқалардың айуы менен алек болып, өзіңердің айыңарды көрбей қаласыңар. Тоғызыншы, Раббиңердің ырысқысын жейсіңер, бирок аға шүгір қылбайсыңар. Оныншы, өлігіңерді жерге алып барып көмесіңер, бирок андан үлгі албайсыңар. Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, Аллах Таалаға дуадай барықту нәрсе жоқ. Жана пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, дуа момындың құралы, жана диндин түркігі, жана асман жердин нұры. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, бұл дүйнөдө дуа қылған момындарды Аллах Таала қиямат күні алдына тұрғызып айтат, о пендем, мен сілерге дуа қылғыла деп бұйырғанмын, жана ким дуа қылса қауыл қылам деп убада қылғанмын. Сен дуа қылдың беле дүйнөдө жүргөнүңдө. Ал пенде оба, о Раббим дейт. Аллах Таала айтат, сен қанша дуа қылсаң, дуаларыңды қауыл қылдым. Мисалы, балан күні, балан саатта, балан жерде дуа қылдың еле, башыңа бір қайғылу иш түшіп, ошол қайғыңды жоғотуну дуа қылдың. Мен дуаңды қауыл қылдым. Ал дуаңдың пайдасын нақта дүйнөдө эле көрдің. Жана балан күні балан дуаңды қылдың, бирок ал дуаңды қауыл қылбадым. Анын пайдасын ақыретке қойдым. Анын пайдасын бейиште көресің. Ушундай дүйнөдө канча дуа кылган болсоң, кээ бирин бул дүйнөдө кабыл кылганын, кээ бир дуасы кабыл болбой акыретке койгону жөнүндө Аллах Таала менен пендесинин ортосунда сөз болот. Акыры ал пенде айтат, аттиң, дубаларым дүйнөдө кабыл болбой эле, акыретке калганда жакшы болмок экен деп. Андыктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, дубаны көп кылгыла, себеби кылган дубаңардын 3 пайдасы бар. Биринчиси, дуасы бул дүйнөдө эле накта кабыл болуп, пайдасын көрөт. Экинчи, бул дүйнөдө кабыл болбосо, акыретте бейиште пайдасын көрөт. Үчүнчү, кылган дуасы башына түшө турган бале кырсыктардан кайтарат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, бир киши бир агайынын артынан алыстан дуа кылса, 70 кабыл болгон дуага барабар болот. Аллах Таала бир периштени өкүл кылып койгон. Ал киши дуа кылган сайын, о мен сага да ошондой болсун деп турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, атанын баласына кылган дуасы пайгамбар үмметине кылган дуасы сыяктуу. Муса алейхиссалам бир кишиге жолукту. Ал киши Аллах Таалага берилип көп дуа кылат эле, бирок дуасы кабыл болбойт эле. Муса алейхиссалам Алла Таалага кайрылып, о Раббим, ушул кишинин дуасын кабыл кылып койчу дегенде, Аллах Таала айтат, ал киши бакыл, бир өзүнө гана дуа кылат. Муса алейхиссалам ал кишиге Аллахтын сөзүн кабар бергенден соң, бардык жалпы мусулмандарды кошуп дуа кылды эле, дуасы кабыл болду. Муса алейхиссалам бир кишини көрдү, ыйлап, жалынып, жалбарып дуа кылат эле. Муса алейхиссалам айтты, о Раббим, эгер ушул кишинин хажети менин колумда болгондо, дуасын кабыл кылып, ажетин аткарат элем. Аллах Таала вахи кылып айтты, о Муса, мен сага караганда ал кишиге жакыныраакмын, жана райымдуураакмын. Бирок ал мага тили менен дуа кылса да, жүрөгү койлорунда. Мен андай дуаларды кабыл кыла албайм. Тили менен мага дуа кылып, жүрөгү менен башкаларда болсо. Муса алейхиссалам айтты, о Раббим, эгер өзүңө кайрылып дуа кылса, намаз окуган адам, орозо кармаган адам, жихад кылган адам эмне деп жооп берер элең? Аллах Таала айтты, лаббай, о пендем, эмне кажетиң бар деп жооп берет элем. Эгер күнөөкөр адам дуа кылсачы деп Муса алейхиссалам сурап калды. Аллах Таала айтты, лаббай, лаббай, лаббай деп жооп берет элем. Муса алейхиссалам айтат, эмнеге күнөөкөр пендеге 3 жолу лаббай деп жооп бересиң? Аллах Таала айтат, себеби күнөөкөр пендем менин улуулугума таянган, алдыңкылар амалдарына таянган. Бул баян шарият жана тарикаттан терилген берметтер китебинин 1-чи томунан алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Iqro Media каналыбызга катталыңыздар.